2023-жылы Бишкек абанын булганышы боюнча алдыңкы 5 мамлекеттердин катарына кирген. Абанын булганышына көпчүлүк учурда биз өзүбүз себепкер болобуз. Анткени үйдү жылытыш үчүн отко таштандыларды жагышат. Булар желим бөтөлкөлөр, кездемелер, резиналар жана башкалар. Биз бүгүн абанын сапаты боюнча адиси Инна менен чогуу эксперимент жүргүзөбүз. Биз менен чогуу болуңуз. Я хочу вам показать этот датчик. Эксперименттин алдында бул аппараттын жардамы менен абанын булганышын текшерип алалы. Куб метрине 13 микрограмм чыгып жатат. Кыргызстандын абасынын нормасы 35 микрограммга чейин болуш керек. Бул сан канчалык көтөрүлгөн сайын аба ошончолук булгангандыгын билдирет. Что получится, когда мы будем сжигать? Желим бөтөлкөнү, кездемелерди жана резиналарды күйгүзүп, азыр булардан чыккан ыш канчалык зыян экени бул аппарат көрсөтүп берет. Вот небольшой пластиковый стаканчик. Желим бөтөлкөнү күйгүздүк. Бул аппарат түтүндүн жанынан 337 микрограмм көрсөтүүдө. Мындай көрсөткүч 10 эсе нормадан ашык. Азыр 755 болду. Ал эми азыр 3 метрге алысыраак турдук. Бул жерде шамал болгондуктан абанын булганышы 145 микрограммга түштү. До 145 микрограмм на метр кубический. Но уже лучше, уже в 5 раз всего лишь. Негизи нормасында 35 эле болуш керек экен. Бул мындай желим бөтөлкөлөрдү күйгүзгөндөн кийин 755 болот экен. Элестеткиле айырмасы. Азыр кездемени күйгүзүп атабыз. Көпчүлүк учурда тигүү цехтерде мындай кездемелерди күйгүзүп үйлөрүн жылытышат, экономдошуп. Мына бул да канчалык зыян келтирет биздин ден соолугубузга. Азыр аппарат көрсөтөт. 251. 251 микрограмм көрсөттү. Нормасында 35 болуш керек эле. Албетте, көпчүлүк адамдар мешке мындай кездемелерди жакканда ден соолугуна аябай зыянын келтирет. Дем алуу органдары, өпкө, бронха жана рак ооруларын козгойт. Ал эми азыр биз резинаны күйгүзүп атабыз. Көрөбүз канчалык зыян экенин. Мен бул жактан көрүп атам, 999 көрсөтүп атат. Мы немножко отошли, и показания счетчика. Алысыраак барганда аппарат бир аз азыраак көрсөтүүдө. Бирок баары бир аябай жогорку сандар. Мусора, мы немножко мусора подожгли, а люди топят постоянно, и при условиях, которые способствуют накоплению у земной поверхности, именно вот температурная инверсия. И, к сожалению, вот такая же ситуация у нас наблюдается в зимний именно период по всему Кыргызстану. Абанын булганышын аныктаган мындай аппараттар Бишкекте эле эмес, башка облустарда да бар. Мисалга алсак, Жалал-Абадта дагы аба кышында аябай булганат. Көрсөткүчтөр Бишкектикинен да өйдөрөөк болот. Тоолуу делген нарын өрөөнүндө да аппараттар абанын кир экенин көрсөтүүдө. Эколог катары кечки саат 6-дан кийин маска кийип жүрүүнү, үйдүн терезелерин түнкү 2-ден кийин гана ачса болоорун айтар элем. Бүгүнкү эксперименттен кийин биздин чыгармачыл топ мындай көрсөткүчтөрдү көрүп аябай кооптонду. Албетте, жаркын келечек, таза аба жана ден соолугубузга кам көрүү ар бирибиздин колубузда. Зинат Бактиярова, Данияр Аманторулу, Улуттук канал, Замана студиясы.